Emki кезек Bukhara туғандар. Андықтан Bukhara туралы маалыматтарды күтіп тұрғыла, мен сілерге хабарлайым. Мына мен артымда 4-ші қылымға тиешелі ушундай крепость, мындайша айтканда. Бұл өзі 4 гектардық крепость болған екен. Бүгінгі күні Союз башталғаннан баштап бұдырып отырып, мұның 1 гектар қалған екен. Бірақ ошы içinde бүт бардығы бар екен. İçinde жашай тұрған үйлер, дворецтері, атханалары, медресе, мечіттері бар ушундай имарат екен. Самарқанд Қош шаһары деп аталса, бұл Bukhara Жомок деп айтып қалған үшін осы Жомокты көріп шығалы. Это в 18 веке была построена мечеть. Внутри крепости было такие мечети 3. До нас сохранилась единственная мечеть для мужчин. Еще была для женщин и второй для мужчин. Да. Колонна из карагача, это черный вяз называется. Нижний час из газганских мраморов. Жана бұл жақта 4 тараптуу жол деп аталат екен. Падышалардын тақтаға отыра тұрған жери. Жана ошол жерден көп чечимдер кабыл алынчу экен. Бұл 16-чы кылымга тиешелүү нерсе экен. 16-чы кылымда курулган ушундай имарат экен. Перекресттен бири берден ушу эмирдин вазирлери чогулган жерлер экен. Биз азыр ушу эмирдин жашап аткан бөлмелерин көрөт экенбиз. Киреберишин жеринде ушу корук деп коет эми крепость. Мына ушундай камчы шапалак турчу экен. Баягы келген душмандарды коркутуу ниетинде тешип жатат. Ошо 18-19 кылымга тиешелүү бул согушка кирген жоокерлердин кийими экен. Мага кызыктыруучу мынакей лор, кулак, хирургтар, ушундай невропатолог деп кодошулар текшере турган мындай медицинага тиешелүү аспаптар экен. Бул ошо эмирлердин тактасы экен. Алтындан деп айтылат. Мына алтын экенин билбейбиз, бирок бул ушу 30% алтын жиптер менен тигилген ушундай чапандар экен. Мындай чапандар. Ошонун гүлдөрү баардыгы ушу алтындан тигилген деп айтылат. Мындай алтындан жасалган белдемчилери жана башына кийген селделер, мындай бут кийимдерине чейин көрүнүп турат. Биз азыр ошо арт коргонуу крепостьтин ичинде жүрүп атабыз. 4-чы кылымдагы болгон ушундай коруунун ичинде жүрүп атабыз биз. Булардын баардыгы мынакей раскопка кылып табылып атат. 4-чү кылым биздин доорго чейинки ушундай бир тарых. Мына биз ал келип аткан жак. Бул жактан келдик эле. Мынакей карасаңар. Канча деген мындай нерселерди табышып атат. Мына казып чыккан илгерки бир мечит экен. Мына азыркы казып чыккан дагы бир ушундай ачылыш. Мынакей раскопка менен иштеп аткан балдар. Минарет пой колонн деп аталат экен бул. Өтө бийик, 40 метрден ашык. Бул минарет Орто Азияда деги эле дүнү жүзүндө андай жок экен. Албетте тетигил жакта айнекчелери бул кийинки 16-чы кылымга 12-кылымдардан баштап таандык деп аталат. Мына 12-кылым ушундай айнектер менен башталып,
мына ушундай минерет болгон деп айтылат. Мына бул билесиңер Мир Араби деген медресе экен. Бул медреседен биздин муфтияттагылар акыркы убакта Максат Ажы ушул жерден бүтүп кеткен деп аталат. Мунун ичинде 114 кичинекей бөлмөлөрдөн турат экен. Эмне үчүн 114 дегенде 114 сүрөнү, ар бир сүрөнү карылар жаттаганда ошол комнаталардан жылып отуруп, ошол кары болуп чыккан деп аталат. Бул өтө илгертен келе аткан бул ушундай медресе бүгүнкү күнүгө чейин иштеп жатат. Мынакей бул жакта бөлмөлөрү, тетиги жакта мечити менен кошо салынган ушундай имарат. Андан сары тышкары бул мынакей жума мечит. Масжид Жумма. Bunun içi 1 gektar deytiler. 1 gektar eken 12.000 adam bir okanda namaz kacıgılıp batat eken. Mınaki uşunday çoğun meçit 1 gektar içinde 200'den aşık turgan tiregişleri menen, stollarbalar menen tirelgen dağıtılat. Mınaki uşu bet mаңдайында Yaşnakay sulu bolup hazır Şam'da güyüp жатқан бұл жақтағы медресе. Зергерчилик. Муштай кайчылар эмиш. Бычактар. Бухара эзелтен ушу зергерчилик менен айырмаланат. Келгиле мен ушул мынакей бычактар Бухарадан чыккан бычактар. Жана Не, ножницы, ножи сейчас Кандай сегодня можете зергерчилик покупать менен здесь. Завтра нету. Demetkinin Мастерская kuruluşu только ama. здесь. И у них Mınakey дешевле, ушундай поэтому эң зергерчилик болгон мынакей Өзбекстандын падышалары буларды колдогон ушундай зергерчилик. Жана мына кайчынын өзгөчөлүгү ушул. Бул кайчыны кирбей турган жерге чейин кирип кийим тексе болот деп айтылат. Мынакей ушул жердеги көргүлө мынакей түркүн кылыч жана түркүн бычактар. Мына бул Бухаранын өзгөчөлөнгөн нерсеси. Урматтуу замандаштар, бул арка Абдуллахан деген производитель, строитель деген, курушчу деген бир ханга тиешелүү экен. 16-кылым. Мына бул жакта ошондой эле куполу көрүнүп турат. Бул баня, хамам, эркектер гана кирет экен. Бу дагы 16-кылымга тиешелүү. Мен айтайын дегем, карагылачы мусулмандар 16-кылым ошол убакта эле баня деген болгон, жуунушкан, тазалыкты пайдаланган капырлар мындай баняны көргөнүнө бир 50 жыл эле болду, 100 жыл болду окшойт. Бул Хожа Насирдиндин эстелиги экен. Эми бул Хожа Насирдин баягы биздин апенди жетимде сыяктуу персонаж билесиңер. Эми бул жөнүндө эмес. Мен силерге бул Караван-сарай деген курулуш жөнүндө айткым келди. Караван-сарайда булар ошо 16-кылымга тиешелүү. Мунун бет маңдайына дербиштердин дагы сарайы бар. Дербиш дегенди билесиңер, ошон менен чогуу караван жүргөндөгү сарай дербиштер кошо жашай турган кылып туруп 16-кылымда турган экен, ортосунда базар. Мен айтайын дегем, бул билесиңер Абдулла деген жанагы Мир Араби деген мечити билесиңер, чоң. Мен айтып кеткен. Ошодон дагы чоң мечит экен мынакей. Бул Көкөлдөш деп коет экен, эмчектеш ошо Абдулланын бир тууганы курган медресе деп айтылат. Мунун тигинин ичинде 114 комната болсо, бунун ичинде 160 болгон комнаталуу ушундай чоң медресе деп аталат. Бүгүнкү күнгө чейин иштеп жаткан медресе. Баягы эле Бухара. Мынакей паулиндер Саид Алимхан деген акыркы амир ушул жерде жашаган экен. Бул жер ошонун жайы болуп эсептелет экен. Мынакей тапчандары менен мындай бир кире турган аркасынан мына акыркы амир Саид Алимхандын
жашаган үй деп аталат экен. Азыр ушунда албетте базар болуп кеткен. Базар боюнча бирок тарыхый сакталган жер болуп калган экен. Ошо Амирдин жашаган жери. Мынакей биз анын кабылдамасына киребиз. Мына киргенде эле кабылдамасын көрдүңөр. Бул оригинал сактанып калыптыр. Мынакей күтүүчү столдор, бул жерден кабыл алган Амирдин. Бул жериндеги залында биз мындай кылып туруп илгеркиден калган ушундай эмелер менен кошо төөнүн терисинен жасалган кошо тактасы баары ошомойча сакталып калган экен. Бул залынан биз мынакей бул жака өтүп атабыз. Мына бул жерде баягы териден жасалган килемдер ошомойча. Бул зал шахмат же оюн залы деп аталат экен. Мынакей силердин көргөнүңүздөй шахматный стол отурат, кубоктор, булардын баары күмүш, драгоцен эмелерден. Бул ошо саат Швейцариядан келген экен. Эң негизгиси мынакей мындай мозаика, кумуш шишелер эмелер менен жасалган зал. Эми биз аркы залдан өтөбүз. Ошо оюн шахмат залынан биз өттүк. Мындай кабыл алуучу чоң зал экен. Банкет залы деп аталат экен. Бунун өзгөчөлүгү карасаңар мына тегил жакта күзгү айнектерден тийген кызыл күндүн күзгүгө тийип, андан эри чагылдырып бул жакта светомузыка катары пайдаланган нерселер бар экен. Бул жакта мыналардын Петр Первыйдын белеги окшойт. Орустардын баардыгы оригинал. Мына холодильник деп аталат. Анын түзүлүшүн үстүнө туз коюп туруп эметишкен экен. Бул залдын баардыгы өзгөчөлүгү ушунда турат. Бул зал өзгөрүлүп, башкача жасалмага кылып мүмкүнчүлүгү болгон зал экен. Ошомойча сакталган. Сүрөттө акыркы Амирдин атасы жана Амир өзү экен. Мындай бийик тапчан. Ушундай тапчан тиешелүү Амирге. Амир бул тапчандын башынан отуруп алып энеси менен гана сүйлөшүп отурат деп айтылат. Энеси менен үстүндө отуруп, эмнени карап. Мына бул жакта бул анын үйү. 4 аялы менен ошол жерде жашаган дейт. Мындай караганда кичинекей көрүнгөнү 2 кабат үй. Бул ичинде абадан көп бөлмөлүү үйлөр экен. Мына ушул жерде Амир өзүнүн аялдары менен 4 аял менен жашаган экен. Мындай жасалган ушундай көлмөкчө бассейни бар экен. Бул жерге эми түшпөйт. Бул жанагындай салкын болуш үчүн деп гана атылат. Биз келдик мындай жерге. Бул жерден карап турула. Не деген зындан. Бул ошо 16-кылымдарга тиешелүү зынданга кирип жатабыз. Эндилде казынын бир чечими, казынын печат коюлган бир өкүмү болуп атат. Биз ушундай жерде турабыз. Бул жерде ошо жазаланган орудиялар экен. Ушундай бир бөлмө, ушу зынданга тиешелүү. Мынакей типичный ушу бухарский көчөлөрдүн бири, эски Бухара. Андагы мындай бир эшикти байкап көрөлү. Мына ушундай эшикте
жыгачтан жасалган бүгүнкү күнчө сакталып калыптыр. Мына эркектер келсе буга такылдатат, аялдар муну такылдатат экен. Эмнеге дегенде бизде билесиңер, мусулманда аял келсе аял ачат, эркек келсе эркек ачат деген ушундай. Көрдүңөрбү кандай маселе.